Arakты şarap деппи? O atkanaga barıp turup eşektин тезегин алып туруп торт деп жесе кандай болот? Ар бир суроону тамашага бура салган өзгөчөлүгү, так берген жооптору Чубак Жалиловдун ар бир эфиринде кезикчүү көрүнүштөрүнөн эле. Билим жагынан да алдына киши салдырбай, бардык темада кенен маяк куруп кете алчу. Мындан уланба, канчалык көп эфирдик берүүлөргө чыкпасын, бири-бирине окшобогон суроо жооптору менен көрөрмандарды кызыктырып турчу. Мисалы сынык тарак менен чач тараса, ырыскысы кем болот ушул сыяктуу дейт. Эми ал таракта эчтеке жок. Жанагы шыпыргыны жаткызып койсо эмне болот, тургузуп койсо эмне болот дегендей эле сөз булчу. Сынык тарак менен чачың тарасаң, чачың кыпчылып калып, башың чачың жулат ошо. Ошон үчүн жулба дейт да, ошол эле. Белгилүү дин аалымы, мурдагы муфтий Чубак Жалилов 45 жаш курагында 11 июлга оогон түнү илдеттен каза болду. Чубак Жалилов Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилгенден 1 сааттан кийин көз жумган. Жакындарынын маалыматына караганда, бейтап ага чейин өпкөсүнөн кагынып үйүндө дарыланып жаткан. Жүрөктү дейт, эң чоң нурландырган нерсе бул көкүрөктүн саламат аман болуусу. Адамдын көкүрөгү саламат болуш керек. Адамдын көкүрөгүндө башка бирөөгө деген жаман көрүү, жек көрүү, көрө албастык деген нерселер болбой турган болсо, ошол адам гана чындыгында бактылуу боло алат. Имам Ахмад өзүнүн Мустак китебинде риваят. Кыргызстандын мурдагы муфтийи Чубак Жалиловдун сөөгү ооруканадан чыгарылып, ага Бишкекте да жаназа окулду. Чубак Жалилов 1975-жылы 21 январда Базаркоргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Орто мектепте алтын медаль, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. 1996-жылы Кыргызстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилинен сабак берчү. 2000-2006-жылдары Сауд Арабиядагы Эл аралык Умалькур университетинде жогорку билим алган. 2005-2007-жылдар аралыгында ал Орто Азия жана Дүйнөлүк мусулмандар лигасынын адиси болгон. Ислам университетинде сабак берген. 2010-2012-жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын жетектеген. Өткөн айда дин башкармалыгынын алдында түзүлгөн Аалымдар кеңешинен мүчөлүктөн чыгуу тууралуу арызын жазган. Бул жылы парламенттик шайлоого талапкер катары аттанмак. Biz dini adam bolup эсептелебиз, эгерде диний кызматта иштеп аткан болсо, ал эми диний кызматта эмес болгон үчүн да биз кадимки эле Кыргыз Республиканын жараныбыз, толук түрдө укугубуз бар, депутат болгонго, башкасы болгонго деле эч кандай бизге мыйзам мындай бир түшөөбүздү мындай бир байлап койбойт деп айтсам туура болот. Чубак Жалилов хадис тануу илимдери боюнча окутууга, чечим, фатва чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси болгон. Чубак ажынын өзгөчөлү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу өз унасын сатып акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Bir günde adayı kitaplardan 500 bettey okugan. Kitap okup meselenin çeçimini izlegeni, analizlerdi jaktırgan jana uaktıсын көп bölügün uşun işke arnap turgan. Kebir adam iktisad okugam dep kıyın bolu öret. Bir ibarattарын to'g'ri emas chiqarib olgani uchun kede masala xato aytib qo'yaveradi da. O'shanda o'rib kitaplardan birin o'g'irchiligin yengil sharh bergandan keyin sharhi mu'tamad bo'lib qolgan. Oshonda öyle bizde Hanafi mazhabida eng uzun kitaplardan biri mınaki Muhit Burhani 25 tomduk kitap. Birde jılmaya gülüp жооп берсе, кайбир учурларда ачууланып эрежеден чыккандарды кагып койчу. Кандай суроо болбосун, коомчулуктун пикирине карабай, баарын ачык айта салчу өзгөчөлүгү бар эле. Туура эмес сүйлөп салса, президент болсо да жооп кайтара алуу менен көпчүлүктүн эсинде кала алды. Бир-эки жолу бийликтин да окуругу бул кишиге узарып, кылмыш иши ачылган эле. Ажылык окуясы боюнча көп өтпөй, толугу менен акталып кеткен. Парламентке барсам, депутаттар эми кызык эл болот. Депутаттар бир кызык эл да. Бирөө айтат, сиз муфтиятта коррупцияны толук жоготом деп айта аласызбы дейт. Мен айта албайм дедим. Десем, көздөр төрт болуп кетти. Мен айта албайм, мен аракет кылам. Мен эмне кылдым? Паспортторун барынча кылып виза чаптадым дагы, бардыгын сактап банкта. Учуп атканда паспорт колуна бирден бердим. Бир дагы сатылган эмес. Билет сурасаңар барыңар. Мен убагымда бирөө виза саткан эмес бирөөгө. Анан ар бир паспортко печат баскан. Мен виза берген. Печатым азырга чейин бар. Белгилүү аалым Чубак Жалиловдун аброю бийик эле. Бир эле Кыргызстан эмес, Орто Азияга белгилүү болуп, мусулман өлкөлөрүндө аты кенен тарай баштаган болчу. Мечиттин бүгүнкү курулушун башталышы
ушул телевидениянын эң биринчи репортажы экен. Аларда Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташаев курулуп жаткан мечиттин атын Чубак ажы Жалилов атында болоорун эскертти. Кудай таалам жакшылыкты чагылдырган, Амин. ынтымакка чакырган, жакшылыкка жетелеген, жаманын жаап, жакшысын ашырган. Кудай таалам элге ынтымак ыроологон жакшы ушундай бир телевидение каналы болсун. Кудай таалам ошол жерден элибизге үмүт берсин, шык берсин, элдин көңүлүн көтөрсүн, ыйманга бай болгонго Кудай таалам себеп кылсын. Иштеген журналисттер, операторлор, чоңдорунун баарын Кудай таалам өзү колдоп, өзү жар болгон болсун. Кудайым дайыма жакшы тартканды Кудай таалам насип кылсын. Урматтуу мусулман калкым, кыргыз элим, Чубак ажы аалымдын бул дүнүйдөн өткөндүгүнө байланыштуу аза кайгыруу көңүл айтамын. Чубак ажыке менин үкөм эле, бирок атамдай көрчү элем. Менден кичине эле, бирок аска зоом эле, жөнөкөй эле адам эле, бирок кол жеткис аалам эле. Эх керемет, арман, жалган дүйнө. Мечит салып жатканбыз. Чубак ажыке келип биринчи фундаментине 3 күрөк бетон таштап берди эле. Эми ошол мечитибиздин атын Аалым Чубак ажы атындагы мечит деп атайбыз. Үкөм, Чубак ажыке, сиз бул дүнүйөдөн өттүңүз. Бирок эми сиздин легендага айланган өмүрүңүз башталат. Ушундай уулду тапкан кыргыз элиме таазим. Көтөр башты улутташым, кандашым, кыргыз атын дүнүйөгө тааныткан Чубак ажы кетти бизди таштап. Мүңкүрөбө кыргызым, мүңкүрөбө, Аллахым бейишин берсин. Чубак ажы Жалилов болгону 45 жаш курагында бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Артында 3 уул, 2 кызы калды. Рамис Каимов, Мирзат Сапаров, Регион.